Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдаржан мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 14 март 2021 жыл ЛТР'де Билерман-Ордо интеллектуалдык оюндарынын жазгы серияларынын экинчи туру. Мен барыңыздарга жакшы маанай каалап, бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда жаңы команда. Мектеп окуучуларынан куралган интеллектуал команда. Бул команда буга чейин бир топ Brain Ring сынактарына катышып, өздөрүнүн кругозорун интеллектуалдык дараметинин жогору экендигин далилдеген жана биз буларды биздин Билерман-Ордо клубуна чакырганбыз. Бүгүн Исмаилов Эмирхан жетектеген команда Премьер-лигага чыгуу үчүн телекөрүүчүлөргө каршы ойношот. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүн биздин Ордого Эмирхан Исмаилов чакырылат. Команда капитаны, Оштогу билим лицейинин окуучусу Байтур Сүйүнбаев, команда мүчөсү. Искендер Кайымов, Шерхан Орозбек уулу, Нурболсун Көчөрбаев жана Нурислам Казыбеков. Мына ушул команда телекөрүүчүлөргө каршы ойношот. Урматтуу команда, дагы бир жолу кош келипсиздер. Эмирхан мырза, биринчи жолу мына Билерман-Ордо коттук студиясына олтурасыздар. Өзүңүздөрдү кандай сезип атасыздар? Маанай кандай, оюнга даярдык кандай? Ушудан сөз баштасак. Саламатсызбы урматтуу алпаручу жана Ордо жана ошондой эле телекөрүүчүлөр. Азыр биз баарыбыз биринчи жолу бул оюнга катышкандыктан баарыбызда кичине сүр пайда болуп жатат. Жана маанай жакшы деңгээлде, анткени аз убакыттын ичинде даярдык болсо дагы жеңишке болгон ишенич бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бул отурган жигиттер Ош мамлекеттик университетине караштуу билим лицейинин 11 класстын окуучулары. Булар студент дагы боло элек, бирок ошентсе дагы өздөрүнүн интеллектуалдык дымагы менен мына биздин Ордого келип атат. Бул өтө жакшы. Эмирхан мырза айтып атат, бир аз толкунданып атабыз деп. Толкундануу бул табигый сезим, бул бар, бирок эч мындай бир коркпоңуздар. Могу сиздердин тегерек четте турган инсандар, булар бардыгы сиздерди колдогону келишкен. Ошондуктан мүмкүн болушунча өзүңүздөрдү колго алып, эркин, кадимкидей оюн жүргүзүңүздөр. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, биздин экранга жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин монитордогу даректерди жазып алууну баштаңыздар. Биздин күндөн күнгө катталуучуларыбыз көбөйүп жатат. Айрыкча Instagram баракчабызда өтө көп суроолор түшүп жатат. Баарына бир убакта жооп бере албай атабыз. Анын үчүн кечирим сурайбыз. Бирок сөзсүз түрдө биз аны бирине жооп беребиз. Билерман-Ордо биздин Instagramдагы расмий баракча. Катталып суроо жөнөтө бериңиздер. Экинчи Facebook'тагы Билерман-Ордо деген баракчабыз бар. Жана Билерман чекит ТВ күчүкчө mail чекит туруп биздин электрондук дарек. Жана YouTube'да Билерман-Ордо деп издесеңиздер, биздин оюндарыбыз ошол жерге жүктөлөт. Ал эми каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман-Ордо оюна деп жөнөтүңүздөр. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол атамекендик кондитердик фирмасы. Барбол ар дайым жаңы, дайыма таттуу гана. Биз ушул жамаатка терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Babylon окуу борбору. Babylon окуу борборунун жамаатына чоң рахмат. Ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз бар, бул Секом окуу борбору. Секом билим алуу жана өнүгүү борбору. Чоң рахмат сиздерге. Жана биздин дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Мына ушул өнөктөштөрүбүз бүгүн сиздерге өздөрүнүн акчалай сыйлыктарын алып келген. Мыкты билерманга мына ушул жогоруда өнөктөштөр өздөрүнүн сыйлыктарын бермекчи. Жана телекөрүүчүлөргө дагы мыкты суроо ээсине гана сыйлыктарды беребиз. Дагы бир жаңылык, онлайн Instagram суроо берилет бүгүн. Эгерде жебе ошол онлайн Instagram суроо туш келип калса, биз Instagram'дан бир суроону тандап, ошол суроону оюнга коебуз. Эмирхан мырза, команда даярбы? Даяр. Анда биз оюнду баштадык, биринчи раунд.
Сіздерге қарсы Мирлан Абдыразақов Кербен шаарынан сіздерге қарсы суроо берет. Урматтуу билермандар. Мен суроосун окуйм. Телекөрүүчү сіздерге IKEA фирмасынан чыккан атайын чөйчөктөрдү суроо кылып жөнөттүр. Мониторго көңүл буруңуздар, мониторго. IKEA сода маркасынын кружкалары, биз чөйчөк деп айтабыз. Караңыздар, ушул чөйчөктүн кружканын асты жагында түйүндө мындай атайын сыныкка окшогон бир бөлүкчөлөр турат, атайын. Бул эки максатта жасалат. Биринчиси бул өзгөчө дизайн, башка кружкалардан өзгөчөлөнүп туруш үчүн. Экинчи максаты эмне? Минута кетти. Койгондо түйүнө ава толпа, түйүндөгү стаканга жабыш калышы аба толпа аткайчы. Ошоба ысык болгондо жабыш калышы. Суу алып неме алып калат. Суу түшкөндө тарелканы чыгып кетпеш үчүн астынан суу киришин депчи. Алдынан ава кирип, может тезирээк курдаш. Ага кириш үчүн. Тагын? Там не болуш мүмкүн. Там не болуш. Принцип бул дизайн үчүн. Дизайн. Экинчиси ошондо. Экинчиси Ава жабыш калбашына адам алганда ошол тарелканы оңой алыш. вариант. Тагын? Кружкага Эконом. жок эконом. Түшкөн суунун сырт жакка топтолбой ошол жакка кириш. Ошондой түшүп курат. Ошол. Эмирхан мырза, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алпарчу, бул суроого Нурислам Казыбеков жооп берет. Нурислам. Бул кружканы жысыганда түйүндөгү тарелкага жабышып калышы мүмкүн, ошондуктан Ава кирип туруш. ава кирип туруш үчүн ошондой жашат. Тешикти жасашкан. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Бул бөлүкчөлөрдүн негизги максаты жууп жатканда, кружкаларды жууп жатканда көмкөрөсүнөн бул IKEA фирмасынын кружкалары көмкөрөсүнөн баягы атайын идиш жуугуч машиналарына салганда көмкөрөсүнөн салат экен да. Ошол жерде машина жууп бүткөндөн кийин суу кружканын асты тарабында мына көмкөрүп койгондо, Нурислам мырза, суу кружканын эмесинде туруп калат да. Ошол туруп калбаш үчүн, караңыздар, ушуга чейин көңүл бурганда, ошол суу бөлүкчөлөр туруп калбаш үчүн ошол жерден суу сызгырылып чыгып кетет сыртка. Бул 3 жагында тең бар да, кружканын 3-4 жеринде болот булчу. Эми бул жерде сүрөт болгондугу үчүн ушундай көрүнүп атат. Негизинен бул жерде суу туруп калбаш керек. Мына ошол максатта ушундай дизайн ойлоп чыккан. Эсеп азырынча 1-0 телекөрүүчүлөр тарапка. Кербен шаарынын тургуну Мирлан Абдыразаковдун суроосун команда таба алган жок. Жана биз телекөрүүчүлөр тарапка 1 упай беребиз. Экинчи раунд. Эмирхан мырза, үй бүлөдө канча бир туугансыздар? 6 бир турамыз. Сиз эң кенжеси же эң улуусу? Экинчи. Бүлөдө экинчимин. Улуулардан экинчи, Эжем бар жана эки карындашым бар. Келечектеги аруу максатыңыз ким болоюн деп атасыз? Келечекте программист болгум келет. Азыркы заманга жараша. Айтишник. Айтишник. Демек ушу тармакка кызыгасыз, Кызыгам мен. Ташкөмүр шаарынан Кыялуу Шадыханова суроо берет сиздерге каршы. Урматтуу команда, сиздерге телекөрүүчү сүрөттөр жөнөттүр. Бул АКШтын мурда президенти Билл Клинтон, мисалы үчүн, бул болсо Барак Обама. Сиздерге бир эки мисалды ушинтип берип атат. Сиздер көрүп турган бул белгилүү инсандардын колуна маани бериңиздер, кол менен жасалган бир белги. 20-кылымдын башында кулагы укпаган окуучулар арасында пайда болгон бул белги. Азыркы күндө көптөгөн белгилүү адамдар, ырчылар, саясатчылар, көбүрөөк ырчылар дейбизби, бийлик өкүлдөрү тарабынан формалдуу эмес белги катары колдонулат булчу. Формалдуу эмес белги катары колдонулат. Силерге ушул мисал катары коюлуп атат да. Урматтуу билермандар, бул белги эмнени түшүндүрөт? Кетти мен. Жакшы көрөм деген. Мен сени жакшы көрөм дегенсиң. Ошол белгилүү. Жагын? Түркмөн теткенде мен сени. Жок, ошо эки майны бар да, дагын. Азыр рэперлер. Проклам манист берип атат. Ооба. Может быть. Неофициальный затат. Ооба. Официалдуу эмес ошон үчүн. Баары жакшы болот дегенде мага Сүйөм дегенди билдирет. Ооба, жакшы көрөм, сени жакшы көрөм деген да. Президент башка вариант. Дагын?
сүйем эмес бул. Жакшы көрөм. Жакшы көрөм. Жакшы көрөм. Эмнеге көрсөтүшү мүмкүн жакшы көрөм? Мен сени жакшы көрөм деген. Элдердин алдына сыпатты алып көрсөтүш. Элдердин алдында. Мен сени жакшы көрөм Жок, деген. немеде пайдалуу тартпайбы? 20 миңден Кулак баганда жүрө албайт да. Мен сени жакшы көрөм дей албайт да. Ушул белгиге мен сени жакшы көрөм дейт да. Эмирхан. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип аракеттенип көрөйүн. Бул белги биз команда менен талкуулап, ушул жоопко токтолдук. Бул белги бул жакшы көрөм деген мааниси. Эмне себептен мындай ойго келдиңиз? Анткени бул ошол 20-кылымда ошол дудукта сүйлөй албаган адамдар бул сүйлөй айта алган эмес да, мен сени жакшы көрөм деген сөзүчү. Ушул белгилер аркылуу ошолор жеткизген да өзүнүн ага болгон сезимин деп ойлойбуз. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Колуңуз менен ушундай белги кылып көрүңүзчү, колуңуз менен. Демек, команда капитаны Эмирхан айтып атат, бул мен сени жакшы көрөм деген белги деп. Бул аббревиатура англис тилиндеги I, L жана I тамгаларын билдирет. Негизи колуңузду мындай кылсаңыз, ушундай белги берет. Бул деген сөз I love you. Мен сени жакшы көрөм деген сөз. Эсеп 1-1 команданын жолу туура. Биздин президенттер, Кыргызстан президенттери ушундай белги менен чыкканын ким көргөн? Эмирхан. Аны көргөн эмеспиз. Биздин президенттер көбүрөөк кандай белги аткарат? Шерхан. Я. Эстей албайсызбы? Кайсы президент мындай белгини көбүрөөк кылат кол менен депчи? Бизде ушу көбүнчө эле Колубаев, Атамбаев. Эсеп 1-1 оюн улантылат. 3-чү раунд. Шерхан, ысмыңызды ким койгон? Муну өзүм атам эле койгон. Шерхан деген Маугли кинофильмде белгилүү Жолборстун ысымы. Анан Шерхан деген көбүрөөк кино актерлордун аттары аталып жүрөт. Сиз кандай максатта койду экен да? Атам айтуусу боюнча бул ошо мен төрөлүп атканда ошо мультикти көрүп калган экен. Аны туура эле айткан экен, Ошо Мауглини көрүп калган бекен? Шерхан. Актив дизайндан суроо. Команда утса актив дизайн сыйлыгына ээ болот. Урматтуу команда. Адатта зебралар жапайы джунгли токойлорунда канча жылга чейин жашайт? Нурислам, сизде маалымат барбы? Же Нур болсун, же Шерхан. Шерхандан сурайынчы, Шерхандан. Зебраларды ошо жолборстор жегичен эле жашайт го дейм. Ошондо канча жыл жолборс жегенге чейин канча жыл жашап коюшу мүмкүн? 5 же 7 жыл. Сиз өтө тез жетти экенсиз. Сиз анда калтырбайсыз зебранычы, мындай жеште. Негизинен 30-35 жылга чейин жашайт джунглиде. Мындай орточо эсептешкен да. Ал эми атайын зоопарктарда тынч жашоо болсо, жырткычтар жок зоопарктарда 45 жылга чейин жашашын күзөтүшкөн. Бирок айрым адистердин баамында шаар жеринде зебралар 1 жылда жашай албайт экен. Шаар жеринде. Суроо. Мындай пикирди кайсы тармактын адистери айткан? Минута кетти. Жолдо зебра. Жолдошолор. Өчүп кетет. Светофор. Бошуна кайсы Милиция жок. Ким жолба неме отургандар? краска айтырган. Эки эсеп бар. Жол эмес, ошол. Жолду карагандар. Жол караган байланыштуу да. Жол куруучулар. Жол Разметка зебра. Ушул жокто башка жоп барбы? Кайсы вариант бар? Зоопаркта жок, андай эмес, зоопаркта. Кесиптердин атын табыш керек да, ошо кесиптин. Жакындап айтып атсаң болот. Кыймыл менен байланыштуу. Зоопаркка жок болсо, жылга жетпей. Зоопаркка чечет жок. Шоферлорду 1 жылга жетпей эле булар өчүп кетип атат деген. Жок, шофер эмес, белгилер. Шоферлор аны бузатпайбы аны? 1 жылга жашап кетти, 1 жылга. Кайсы адистер айтат деген суроо. Ошол жоопко токтолобузбу? Ошол жоопко токтолобузбу? Өчүп кетип атат. Пешеходдор эмеспи? Эмирхан. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Шерхан жооп берет. Бул бизге зебра деп берилип атат, бирок бул жаныбар эмес, биздин оюнча бул баягы жолдо тартылуучу баягы пешеходдор өтүүчү зебра болушу мүмкүн. Бул
баягы 1 жылга жетпей эле өтүп кетиши мүмкүн да, ошол 1 жыл жашабай өтүп кетиши мүмкүн. Мынтип бул ошол баягы жолдон өткөн пешеходдор айтышы мүмкүн. Же баягы жол ошо краслаганда кесип болгондо бул баягы ошо жолду боёгон баягы ошо зебраларды койгондой. Булардын кесиптин ээлери болушу мүмкүн деп эсептейсиз. эсептейм. Жооп кабыл алынат. 1 жылга жетпей өчүп кетет дейсизби? Ошо боёктор, Мен туура жоопту айтам. Булар жөнөкөй зебра эмес, булар кадимки шаардагы жол транспорт адистери тейлеген зебраны назарга тутуп атат. Булар ошол жол тармагында иштеген адистердин айтымындагы пикир болчу. Жок, туура. 2-1 эсеп. Команда 1 упай алдыга чыкты. Эгерде командада ишенимдүү жооп болсо, Эмирхан мырза, мөөнөтүнөн мурда убактын токтотуп жооп берсеңиздер болот. Анткени сиздер үнөмдөп калышыңыздар мүмкүн. Эгерде ишенимдүү жооп болсо. Азырынча оюн улантылат. 4-чү раунд. Байтур мырза, окууларыңыз кандай? Жакшы. Азыр офлайнбы же сиздерде онлайнбы? Офлайн. Эң мындай жакшы көргөн предметиңиз кайсы? Эң жакшы көргөн предмет бул алгебра. Алгебра. Ого. Асель Мадамбекова суроо жөнөттүр. Сиздерге каршы. Урматтуу билермандар. Орус белгилүү кол башчысы полководец Суворов мындай деген экен. Ал көмүлгөндөн кийин гана согуш токтойт деп. Сөзүн түпкү мааниси эмнеде? Минута кетти. Ал көмүлгөндөн кийин токтойт. Согуш. Неге? Флаг? Неге? Эмне үчүн? Жок, көмүлгөндөн кийин токтойт, көмүлгөндөн кийин. Адам болушу мүмкүнбү? Суворов кайсы жылдары? Суворов өлсө көмүлөт да. Флаг болушу жакшы вариант. Эмне үчүн? Флаг да вариант. Суворов аскер башчы. Согуш. Шамал. Суворов. Эмне көмүлөт? Ал көмүлгөндөн кийин согуш токтойт. Эмне көмүлгөндөн кийин согуш токтойт? Жок, адам эмес. Мындай бирөөнүн жогорку деңгээлдеги нерсени көмүп коет да. Атагы чыккан адам. Курал жарактар неге? Көмүлгөндөн кийин Согуш курал жарак болушу мүмкүн. Кимге? Курал жарак болушу мүмкүн. Курал жарак. Дагы эмне болушу мүмкүн? Курал жарак көмүлсө, курал жараксыз согуш болбойт да. Көмүлгөндөн кийин гана согуш токтойт. Курал жарак. Курал жараксыз деле согуш болот да. Флаг. Курал жарак. Флаг болушу керек. Значит, көмүлсө эле токтоп калбайт да. Курал жарак. Убакыт бүттү, урматтуу билермандар. Эмирхан. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берүүгө аракеттенейин. Команда менен талкуулап, 2 вариант чыкты бизге. Ошонун бир вариантын айтам. Биздин оюбузча бул курал жарак деп ойлойбуз. Анткени согушта бул эң негизги бул курал жаракта. Согушта курал жарак менен согушат адамдар. Эгер курал жаракты көмүп койсок, курал жараксыз адамдар согуш токтошу ыктымал. Курал жарак көмүлсө согуш токтойт деген пикирдесиз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен ордодон пикир сурагым келип атат. Ким көмүлгөн? Кандай маани бар бул жерде, Нурислам? Урматтуу баруучу, бир эменин жакшы сөзү бар эле. Отто фон Бисмарктын эч бир мамлекет бири-бирине дос эмес, эч бир мамлекет бири-бирине кас эмес, болгону кызыкчылыктар гана бар деп. Анан эгер сиз ал деп айтканыңызда бул конкреттүү предмет эмес, бул абстрактуу бир сөз же бир нерсе болушу мүмкүн деп, анан балким эгер ач көздүктүн көмүлүүсү менен балким согуш токтошу мүмкүн. Себеби согуш бир гана ач көздүктөн улам келип чыгат же болбосо текебердиктен улам келип чыгат. Түшүнүктүү. Анан экинчи сиздин сөзүңүздөн келип калды, балким ошол согушту баштаган адам көмүлгөндөн кийин гана алтынчы мүмкүн деген. Орустарда бар. Закопаем топор вражды деген. Бул жерде балтаны айтып атышы мүмкүн. Мен эми туура жоопту айтам. Ал көмүлгөндөн кийин гана согуш токтойт деп айтып атат Суворов. Туура жообу эң акыркы жоокер. Эң акыркы жоокер көмүлгөндөн кийин гана согуш токтойт. Курал жарак эмес, Эмирхан. Курал жарак жок болсо дагы жоокер тирүү болсо, ал согуш улана берет да. Бычагы менен деле уланышы мүмкүн же таяк менен. Бул жерде телекөрүүчү айтат, эгерде мен ким деп айтсам деп атат. Анда суроонун жообун жарым айтылып калмак деп атат. Ошон үчүн бул орто мааниде ал деп айтып атат да. Билермандар ушул жактан тапса керек деген ой менен жазыптыр.
эң акыркы жоокер көмүлгөндө согуш токтойт. Бул Суворовдун ою экен. Азырынча эсеп 2-2. Асель Мадамбекова куттуктайбыз. Жакшы суроо. Кайрадан телекөрүүчүлөр теңдешти билермандар менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер экинчи турду көрүп жатасыздар. Жазгы серия жана Премьер Лигага аттанып жаткан жаңы команда. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Майрамбек Камытов өзгөн район тургун сиз каршы суроо берет. Футболго кандай кызыгасыз, Эмирхан? Футболго жакшы кызыгам. Командалардын аттарын, футболчулардын аттарын жатка билесизби? Билем. Ооба. Байтур, сизче? Мен да. Шерхан, сизче? Футболго кызыгам. Бир командабыз. Анда бир суроо бериптир телекөрүүчү, өтө кызыктуу суроо. Мониторго көңүл буруңуздар. Бою 193 сантиметр болгон, сиздер көрүп турган англиялык дарбазачы Уильям Фулк салмагы 150 килограмм болгон. Өз дарбазачы. Бирок ал карьерасын ийгиликтүү кура алган. Ушунча салмак менен карьерасын ийгиликтүү кыла алган. Анын каршылаштары анын килейген бийиктигинен дагы чочулашкан. Колу буту узун, топту тосуп коет депчи. 1905-1906 жылкы сезондо Фулк Челси үчүн ойногондо клубтун жетекчилери жогорудагы бир кызыктуу факторду колдонууну чечишкен. Дарбазанын эки жагына, Фулк турган дарбазанын эки жагына эки кичинекей баланы коюп коюшкан булар. Анын эки себеби болгон. Биринчи себеби топторду алып келүү буйругун беришкен. Эки бала топ кетип калса алып кел деп. Экинчи себеби эмне болушу мүмкүн? Шылдыңдап. Суга келди. Башка максат болуш керек. Шылдаган. Шылдыңдаган. Арчып турган. Шылдыңдаган да. Вес болгон үчүн. Шылдыңдап сен. Шылдыңдаган эмес. Тамак. Ойноп атат жебеси керек. Не үчүн? Не болушу? Экинчиси бул топ тоскондо ошо андай баланын үстүнөн тосалабы деген мына топ келет топ. Чачып алып келди. Эки шекесине дейт. Дарбазанын сыртына оттан да эки шекесин алса. Ойно ичине киргизе албайт да. Бу тамак алып берип келиш үчүн семиз болуп атат да. Тамак алып келиш үчүн эмнеге? Факт. Тамак алып келиш үчүн может быть. Топталып келип. Тамак. Же шылдыңдап туруш үчүнбү? Шылдыңдайт сен мындай. Может неме болгондур бар. Ал шекесине турат да неме, дарбазанын сыртында. Тамак болушу мүмкүн эмес. Дарбазадан башка жака чыгып кетпесин деген маңда. Тамак. Эмирхан мырза. Мат алпарчы бул суроого Шерхан жооп берет. Шерхан жооп бер. Бул багы мунун койгон себеби деп ойлойм, бул багы тамак аш алып келип бериш. Жес. Тамак курсак ачып кетиши мүмкүнбү муну, э? Сиз бул акыркы вариантыңыз, э? Жооп кабыл алынат. Тамак аш алып келип бериш үчүн эки баланы коюп койгон. Өтө эле сук болуп калбайбы булан да? 1,5 сааттын ичинде курсак ачып кетсе. Экинчиден курсак тоолуп алса, дем соолугуна зыян болот. Бул кыйналып калышы мүмкүн. Мен туура жоопту айтам. Коркконго кош көрүнөт деген кыргызда сөз бар да. Урматтуу билермандар, коркконго кош көрүнөт деген. Өзү моундай дөө болуп турса, ан сайын жүрөктөрүн түшүрүш үчүн клубтун жетекчилери Фулктун алдына эки жаш баланы койгон эки жагына. Себеби дарбазачынын көлөмүн дагы чоң кылып көрсөтүү үчүн. Ушунда маскировка кылып, психикалык жактан ушундай атака кылганда, өзү зон коюп турса, бул жакта да эки болуп турса, бул өзү канча бул деген баягы футболчулардын башын айландырыш керек болгон да. Ушундай ыкма колдонулуп атат бул жердечи. Калыстарга бул экөө топ алып келип берет деп айтып койгон. Ушундай бир ыкмаларды колдонушкан. Бүгүнкү күндө да кандай куулуктар бар мен билбейм, бирок Фулкта ушундай ыкма колдонгон экен. Эсеп 3-2 жана бул суроонун ээси Камытов Майрамбек мырзаны биз куттуктайбыз. Өзгөн район Шералы айылы тургун экен. Телекөрүүчүлөр 1 упай алдыга чыкты бул суроосу менен. 6-чы раунд. Табихат Бакасов Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге
мындай суроону жөнөтүптүр. Мониторго көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, дүйнөлүк картанын башкача түстөгү көрүнүшү европалык айталык саясат дейбизби, европалык кандайдыр бир баалуулуктар дейбизби, дүйнө жүзүнө таркаганга чейин дүйнө жүзүнө ушундай түс берилген экен да. Бирок бул түстөр эмненин түсү? Эмне үчүн кээ бир жерлерде айталык кара, кээ бир жерлерде сары, кээ бир жерлерде кызгылт? Бул эмненин картасы, урматтуу билермандар? Минута кетти. Статистиканын картасы. Адам жирсе качкандыктыкы болушу. Жок. Сырыгы эмес, сырыгы байланыштуу. Нефть болушу мүмкүн, нефть болушу мүмкүн. Нефть. Акылдуу адамдар ошол жерде эмеспи? Кара, нефть болушу мүмкүн. Жез. Африканын арасынан баары эле кара болуп турат. Не болушу? Европа өнүккөн да. Жез эң биринчи табылган элементтер бул эски адамдардын өңү. Көмүр жагын адамдардын өңү. Европада бар кара эмес да. Европа кара эмес, сары. Кара турат. Адамдардын өңү болушу мүмкүн. Же неме? Азияда кара болуп турат. Азиат неме үчүн? Не болушу мүмкүн? Адамдардын өңү же көмүр болушу да мүмкүн. Көмүр эмес, неме деп коет эле? Не деп коет эле ошо? Расалык болушу мүмкүн. Расалык болушу мүмкүнбү? Канада кара түстө. Раса. Жашайт эмес адам жашаган. Раса. Өңү адам. Раса. Эмирхан, Урматтуу алпарчы, Ордодон жардам алабыз. урматтуу Ордо, командага жардам бериңиздер. Эмненин картасы, эмне үчүн мындай түстөргө бөлүнүп турат? Кетти. Чачтардын түсү. Африканын бардык негрлер кара түсөт, чачы кара түсте. Айтып атпайбы, европалык маданият келгичекте андан кийин адамдар чачтарын бояп баштады да, кийинчи ага чейин адамдардын чачтардын түсүшүнө болуп берилди. Орто Азияда. Урматтуу алпарчы, биз Ордонун жообуна токтолобуз. Кандай жооп бересиздер? Ошо адамдын чачынын түсү. Өңү. Адамдын чачынын түсү. Элдердин. Демек, Африкада, Азияда адамдар чачынын түсү кара. Евро-Азияда, Европа бөлүгү, Россияда бир аз кызгылтым жана сары, Америкада дагы ошондой көрсөткүч. Жооп туура, бул чачтардын түсү. Ордонун жардамы команда үчүн пайда болду жана эсеп кайрадан теңдешти. Мыкты суроону тандап туруңуздар. Бүгүн бизде Оштогу билим лицейинин 11 класстын окуучулары, урматтуу телекөрүүчүлөр, эң жаш команда өздөрү биринчи жолу ойноп жатат. Премьер лигага салышып жатат. 7-чи раунд. Бакыт Абдурасулов, Кара Суу району сиздерге каршы суроо берет. Сиздерге фото суроо жөнөтүптүр. Эмнени көрүп турасыз? Эмирхан. Здание. Имарат көрүп турасыз, э? Имараттан башка эч нерсени көрбөй атасызбы? Сандар турат, календардын саны. Бул чоң календар сыяктуу кылып жасалган Акси сода маркасынын эркектер үчүн атыр дезодорант жасаган рекламасы. Экси деген белгилүү компания бар, билесиздер. Дезодоранттары бар, дагы бир топ каражаттары бар. Ошол компаниянын рекламасы бул. Эмне үчүн бул реклама мына ушул имаратка илинген? Бул имаратта эмне сыр бар? Кетти минута. Реклама ошондо 31 күнгө жетет деген эмеспи? Эмеси мындай ичиндеги. Немесе, ичиндеги суюктук 31 күн жыта же жок, 31 күн жытамайт, 31 күнгө жетет дегендей. Эгер күн сайын ошол нерсени колдонсо. Же эмне үчүн бул имарат? Ошол зданияда колдонуучулардын саны көп. Жок. Имарат карасаң, имаратты 7 күнгө бөлүнөт го, имараттын эмеси ушундай экен го, ошол эмеспи жа? 7 күнгө? 7. Бул жерде 31 Аптанын күндөрү деп кетсе. Жок, кызыл менен боеп коюптур да. Бир башталган. Демалыш күнү. Базар күнү.
Английский болса бул эме больница эмеспи бул? Больница эмесе? Неме? Баня. Этаждарда Баня болушу мүмкүн. комнаталардын саны жетүү болгон үчүн. Ошол имаратты алыш керек да азыр. Имарат эмне үчүн? Анектер ашыганда калгандары жабылып турат, ошондо 31 күн ошол нерсе жетет. 31 күн колдонсо болот ошол нерсени. Анан немеси? 31 күнгө жетет деген майнеде колдонулган дейм. 1 айга жетет да ошондо. Урматтуу билермандар, убакыт бүттү. Эмирхан мырза. Урматтуу алпарчу, бул суроого Нурислам жооп берет. Нурислам. Бул зданиянын тандоосунун себеби комнаталардын саны 7 болгондугуна. Мындай катарынан тизилгенде 7ден ошол 7 күнгө чейин чыдайт деген мааниде. Сактап. 7 күнгө чейин жыты сакталат. Ошол себептен ушул жерге келип атат деп ойлойсуз. Жооп кабыл алынат. Барчынай, сизде пикир барбы, Барчынай? Биз мээрим экөөбүз кичине ойлонуп көрдүк. Бул баня болушу мүмкүн. Мончо дейсизби? Ошондой деп ойлодук да эми. Эркайым. Менин оюмча, мен бир караганда эле муну төрөт үйүнө окшоштурупмун. Теги чыгып турган бул аялдар деп. Анткени баягы эненин анан баланын жытын эме эч азыр ойлоп таба элек го, тез таратып анан эң жакшы жыт бул төрөт үйүндөгү жыт дегендейби? Ошентип төрөт үй, баланын жыты. Ошо. Ойма келди. Түшүнүктүү. Эркайымдын ою кичине жакындашты. Жакшылап назар салган болсоңуздар, айнекте чыгып тургандар булар кыз келиндер, урматтуу билермандар. Эркектер атырды кимдер үчүн себиниши мүмкүн? Мисалы Европада. О карап карасаңыздар, бул жерде эркектер жок, бул жерде кыздар турат. Бул кыздардын жатаканасы, урматтуу билермандар. Бул кыздардын жатаканасы. Бул жатаканада жашаган кыздар менен сүйлөшүп жүргөн жигиттердин көңүлүн буруу үчүн коюлган. Мына мен могу рекламага өтө таң калдым да. Мындай SMM өтө пиар өтө күчтүү да бул компаниядачы. Караңыздар, келип туруп кыздардын жатаканасын илип койгон. Күндөрүнө жазып койгон. Мына мончанчы күнү дегендей кылыпчы. Мына ушундай рекламалык саясат. Эсеп 3-4. 8-чи раунд. Instagram онлайн суроо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизге келген Instagramдан аркылуу келген суроолордон бирин тандайбыз. Эсенбек Абдыкайымов аттуу телекөрүүчүнүн суроосун биз тандап алдык. Араван районунун тургуну Абдыкайым уулу Эсенбек тагыраагы. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны тууралуу ошол доорго барабыз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир казатка дейт, бир жихадка чыкты дейт, сахабалар менен. Жана Мединага эң жакын сахабасы Али радиаллаху анхуну аким кылып дайындап кетти ордуна. Бир жака чыкканда сахабалардын бирин бекитип кетчү да, жооптуу кылып. Ошол кезде эки жүзүүлөр, Мединадагы эки жүзүүлөр сөз чыгарышты, ушак таратышты. Пайгамбар өзүнүн тууганын калтырып койду, Алини. Али болсо коркту согушка баргандан деген сөз таратышат. Муну уккан Азирети Али пайгамбар саллаллаху алейхи артынан ат чаап жетип келип окуяны айтып берет. Жана согушка мени чогуу алып кетиңиз деп суранат. Ошондо пайгамбарыбыз Алиге Муса алейхиссаламдын бир окуясын айтып берди. Жана Алини артка кайтарды. Урматтуу билермандар, пайгамбарыбыз Мусага байланыштуу кайсыл окуяны айтып берген Алиге? Муса алейхиссалам тууралуу. Кеттим да. Артка кайтарыш үчүн алейхиссалам бир согушка барат, дагы кийин согуштан кайтса, сен согуштан качып атасың десе, мен Аллахтын жолунан Аллахтын башка жолуна качып атам дейт го. Ошол окуясыбы? Ошол ошо артка кайтарыш үчүн бир окуя да, ошого жакын. Эмне үчүн? Элдердин сүйлөгөн сөздөрүнө эме.
Элдерди башкарган бул согушка баргандан да көп мындай жоопкерчилик деген бир маанилүү болушу мүмкүн да. Дагы эмне болушу мүмкүн? Алланын буйругунан качып кутула албайсың деген болушу мүмкүн. Акка кайтаруу үчүн. Акка кайтаруу үчүн айтып көндүрөт да мындай. Эмирхан, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурболсун жооп берет. Нурболсун. Муса алейхиссалам окуясында Муса алейхиссалам бир согушка барып, ошол согушка кийин көзү жетпей калгандан кийин кайтканда, ошондо Муса алейхиссаламдын мындай доорундагы адамдар сен эмне үчүн Аллах үчүн күрөшпөй качып атасың десе, мен Аллахтын жолунан башка Аллахтын биринчи жолунан экинчи жолуна барып атам дейт да. Ошол окуясын айтып бериши мүмкүн. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Тууганын калтырды деген сөз болду да бул жерде. Пайгамбар тууганы Алини калтырды депчи. Анан пайгамбарыбыз минтип айтты. Муса пайгамбардын дагы бир тууганы болгон, ал Харун пайгамбар. Харун Муса экөө бир тууган болгон. Харун дагы Кудай менен жолуккан, ал түзмө-түз жолуккан пайгамбар болгон. Ошол жолукканы кеткенде ордуна Харунду калтырып кеткен. Муну тарыхта мындай окуя бар деп атат. Алигечи сен эч кабатыр болбо, мен сени баатырдыгыңды сыйлаймын, бирок мен тарыхка карап иштеп атамын. Харунду Муса калтыргандай эле мен да сени ордума калтырдым деген жоопту айткан. Урматтуу команда. Пайгамбарлар тарыхындагы бир окуп коюшуңуздар керек. Эсеп 5-3 жана телекөрүүчүлөр да бир упай алдыга чыгып, 2 упай менен азырынча команда артта калууда. Оюнлантылат 9-раунд. Араван район тургуну Абдыкайым уулу Эсенбектин инстаграмдан алган суроосун команда таба алган жок жана биз бул телекөрүүчүгө ыраазылык билдиребиз. Өтө көп суроолор турат. Биз баарын талдай алган убактыбыз азыр өтө аз. Буюрса кийинки оюндарда дагы окуп бермекчибиз. Садыр уулу Жанузак Базар Курман районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Жазыңыздар. 22 1 13 дагы 1 13төн кийин дагы 1 саны 15 жана 22. Урматтуу билермандар, бул сандардын артына бир сөз жашырылган. Азыр сиздер аны көрүп турбасаңыздар дагы, аны деп тырнакчанын ичине жазыптыр. Аны көрүп турбасаңыздар дагы, анын бар экенин сезип турасыздар, билип турасыздар. Суроо. Сандардын артында жашырылган сөз кайсы сөз? Кетти минута. 22 1 13 1 15 22. Не ашчы? 15 ашчы болду. Неге 15 ашчы? Бул жактан 13кө келип, бул жактан 1 кайра 15 ашчы болуп калды. 15 неге 15 ашчы? 13 ортодо болуп. Жок. Талант. Не? Неге? Неге? 1А 13Л 15Н 22Т. Талант деген сөз. Неге? Урматтуу алып биз жоопту мүнөттөн мурда таптык. Ошо таптыңарбы? Ким жооп берет? Нурболсун жооп берет. Нурболсун. Урматтуу алып баруучу, бул суроодо сиздин атыңыз жазылган. Кандайча менин атым? 22-чи тамгалардан 22-чи тамга Т, ал эми биринчи А тамгасы 13-чү Л. Андан кийин 1 А талант болду, 15-чи Н, 22-чи кайра эле Т. Талант сөзү катылган. Сиздер мени көрүп турбасаңыздар дагы менин бар экенин билип турасыздарбы? Телекөрүүчү ушундай суроо жөнөттүр. Жооп тура. Эсеп 4-5. Команда оюн уланта турган болду. Жана 9-чу эмес, 10-чу раундга старт беребиз. Супер Блиц. Команда. Демек, сиздерге 3 суроо 20 секундадан берилет. Блиц раунд. Команда даярбы? Даяр.
Сіздерге Ақтілек Сағынбеков суроо жөнөткөн Блицтен, Сузак район тургуну. Футбол эрежесинде офсайд деген эреже тагыраагы оюндан тышкаркы абал бар. Туурабы Эмирхан? Бар. Бирок оюн жүрүп жаткан учурда эки гана абалда офсайд болбойт. Биринчиси ауттан пас берилгенде, офсайд болбойт. Экинчиси кайсы учурда офсайд эрежеси катталбайт. Вратарь берип коюнда, мисалы, защитниктен мурун нападающий бар алса. Багы жарым поледан жактан пас берилсе, офсайд болбойт да. Жарым поледан жагынан өтүп кетсе, баягы защиттен алда ушада окуян айтпайсыз. Бир нерсени аут же карама каршы командасынын эмеси тобу бул жакка Пенальтида дагы берет да? офсайд берет, пенальти офсайд бар. Гойдо бар. Жетиден төт куба. Эме деп акыркы оюнда дейсиң пенальти. 20 секунд аяктады. Эмирхан. Баштардабы? Урматтуу алпарчы, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн, аракет кылып көрөйүн. Бул суроо жообу бул биздин команда талкуулап ушул чечимге келдик. Бул суроонун жообу ошол карама каршы команданын вратары, дарбазачысы топту бергенде офсайд абалы болбойт. Топту кимге бергенде? Карама каршы командасындагы. Жок, топту бергенде защитник эмес, бул карама каршы командадагы игрок эгер алып алса, защитниктен мурун ушунда офсайд. Кой туруңуз. Эмирхан, сиз жооп бердиңизби же Байтурга бердиңизби? Байтурга бердим. Байтур жооп бериңиз. Мисалы, отворот болуп жатканда карама каршы командадагы вратарь топту бергенде защитниктен мурун, мисалы, вратарь защитникке пас берет да, ошондо защитниктен мурун каршы командадагы нападающий келип алып алса, ошондо офсайд болбойт деген чечимге келдик. Ушинтип ойлойсуздарбы? Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бурчтан чыгарып берген, угловой деп коебуз да, бурчтан чыгарып берген топто офсайд болбойт. Офсайд эрежеси болбойт. Сиз айткан учурда офсайд эрежеси бар, урматтуу Байтур мырза. Угловойдон топ берилсе, угловойдон офсайд эрежеси болбойт. Угловойдон кийинкисинде болот да, ошондой. Блиц раунд токтоду. Жана оюндагы жыйынтыкталды ушуну менен. Блиц раундтун биринчи суроосуна команда туура эмес жооп бергендиги үчүн 6-4 эсебинде бүгүнкү оюн жыйынтыкталды. Эмирхан Исмаиловдун командасы биринчи ат салышууда Тилекке каршы премьер лигага чыга алган жок. Жана Кудай буйрса кийинки сезондо дагы бир жолу ат салышат. Бул жайкы сезон, Кудай буйрса. Оюн жыйынтыкталды. Бир кол чабуулар болсун командага. Мына ушинтип Эмирхандын командасы бүгүн ат салышып көрдү биринчи жолу. Жана 2 упай менен жеңилди команда. Жалпылап айтканда аракеттери жаман эмес. Бирок ошентип дагы өтө көп окууга, өтө көп даярданууга туура келет, Кудай буйрса. Сөзсүз ийгиликке жетишет бул команда. Анткени эң жаш команда десет биздин клубтагы, Кудай буйрса. Азыр болсо биз бул жерде оюндун башынан бери турган байкоочуларга сөз берсек. Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү команда болушунча жакшы оюн көрсөткөн аракет кылды. Бирок Кудай кааласа албетте команда ийгилик бул бир эле күндүк, бир сезондук, бир жылдык ийгиликтен турбайт. Бул жерде команда деги эле билерим ордо команда бул айлап, жылдап, керек болсо 10 жылдап мыкты команда болууга гана шарты бар. Ошондон издениш керек команда. Мындан мурунку кийинки командалар дагы албетте жеңиш, ийгиликти каалайбыз. Бирок сөз даярдык, түрдүү маалыматтарды изденүү, окуу команданы алдыга сүрөйт. Бул команда келечеги бар. Бүгүн эми анча-мынча тартыны биринчи оюн болгондуктан оюн келечекке алдыда. Ал эми мыкты билерман бул жерде 2-3 билермандар жакшы оюн көрсөткөн аракет кылды. Капитан дагы бул жерде Шерхан дагы бир канчасы. Жеке менин оюмча мындай тамгадан, сандардан таба алгандыгы үчүн ал суроону мен дагы таптым, бирок тез тапты бул жигит. Ошондо командага мындай өзгөчө оюн ачык упай алып келди да. Мисалы үчүн тамгада, сандарда жашырылган талант деген сөзү сиз жөнүндөгү. Ошондуктан ошону таба алгандыгы үчүн Нурболсунду мыкты билерман дейбиз. Анан жана ушул эле суроону мыкты суроо дейбиз. Ошол эле катарда мына Суворов боюнча дагы суроо мыкты деп балайбыз. Рахмат.
Бебилон окуу борборунун 1000 сому демек Нурболсун мырзага ыйгарылат. Урматтуу алып баруучу, бүгүн жеңил болсо дагы бир жакшы оюнга күбө боло алдык деп ойлойм. Себеби команда жаш болгондугуна карабастан бул жака келип өзү ойнойбуз деп команда болуп келиштин эле өзү чоң эрдик. Биз мисалы мен өзүм деле элестесем 11 класста мен айылдан гана Билерман Ордону суктанып көрчүмүн да. 2-курс, 3-курска келип гана биринчи жолу Ордого келип анан аралаша баштаганбыз. Бул өзүнчө эле бир чоң жетишкендик. Анан командага биринчиден тажрыйба жетишпеди. Бир аз дагы ойносо бул команданын бул оюнун жаман деп эсептебейбиз, жакшы. Негизи кээ бир баягы кысталаң, баягы капсалаң учурлардан команда жоопту таап, өзүнүн упайларын көбөйткөнгө жетишти. Бул жакшы нерсе. Анан ошол бир жооп ойлонуп табылды, бир жооп жеңил суроо катары берилди, бир жооп Ордодон жардам катары берилди. Ал эми бир суроону алар өздөрүндөгү болгон маалыматты пайдаланышты. Ошон үчүн бир түрдүү факторлордо суроолор табылды. Балким алдыда эгер команда ушул темпте изденип кете турган болсо, дагы көптөгөн оюндарды өткөзсө жеңишке жетишет. Мен дагы ошол Нурболсунду мыкты Билерман катары көрсөтө элем. Себеби көпчүлүк учурда баягы учурунда ойлонулган суроо, көпчүлүк жооп, көпчүлүк учурларда негизинен мыкты болуп эсептелет. Ошондой эле мыкты суроого келе турган болсок, Суворовдун чындыгын айткан фразасы мага аябай жакты. Анткени себеби ал айтып атат, бул жерде бир гана патриоттулук сезим коштолуп атат. Себеби акыркы жоокер калганга чейин күрөш деген мааниде берип атат да. Бул жерде бир гана акыркы жоокер калганга чейин күрөш керек, ошол өлгөнгө чейин күрөш керек деген бир патриоттулук сезимди да козгогондугу үчүн ушул Суворовдун согуш качан аяктайт, акыркы жоокер көмүлгөндө деген фразасы баягы мыкты деп ойлойм мен жеке баамда. Оюнчулардын ичинен ким мындай жакшы ойной алды? Анткени Секомдун акчалай сыйлыгы бар да, ошону да ыйгарып коюшубуз керек. Нуристан. Көпчүлүк оюнда капитан чечүүчү ролду ойнойт. Ошон үчүн Эмирхан бир суроону баягы бул көпчүлүгүндө эле болду, бирок мен сени жакшы көрөм дегенди тапкандыгы үчүн жана ошону өзүнүн вариантына бекем тургандыгы үчүн Эмирханга берсек туура болот деп ойлойм. Эмирханга тапшырып коюңуз. Секомдун бир аз акчалай сыйлыгы сизге кичине стимул болсун. Ал эми Секомдун өзүнүн 1000 сом акчасы бүгүн ойнотулбай калды. Бул Анара Токтосуновдун суроосуна коюлган эле. Бирок тилекке каршы ойнотулбай калды, жебе келбей калды. Кийинки оюнда ойнотобуз. Эми бул жерде биз Эмирхандын өзүнө сөз берсек, Эмирхан мырза. Оюн жакшы деңгээлде болду. Бул жакта Ордо айтмакчы, бизге кичине ошо опыт жагынан жетпей калды. Жана ойду бир жерге алып келип, баарыбыз талкууга жакшы кирише албадык. Ошентсе да бирок жакшы катыштык деп ойлойм. Ийгилик, сиздерге чоң рахмат билдирем. Жогоруда Нуриса мырза айткандай, 11-класска келип Билерман Ордодо ойноо бул эрдик. Мен да өзүм 11-класста калгам, элестетсем, мен анда мындай жерде отуруш мен үчүн мындай жомок болчу да, жомок. Мен мектептердеги сынактарга өзүм алып баруучу ошол кезде мен катышкам. Керемет талаасы деген сынактарга катышыбыз, бирок мындай студия жок болчу. Сиздерде бул өтө жакшы башталыш болду. 6-4 бул өтө жаман көрсөткүч эмес. Кудай буйрса кийинки сезондо сиздер ийгиликке жетесиздер деген бизде терең ишенич бар. Азыр болсо сиздерге барбол ширинтерин биз тапшырып койсок. Барбол ширинтер студияга. Биздин баш өнөктөшүбүз Барбол адал таттуу дайыма жаңы жана Билерман Ордо эксклюзив торту сиздерге белек болсун. Экинчи тур соңуна чыкты. Азырынча Премьер-лигада расмий Калича Сасио эжекен командасы турат. Жеңишке жеткен 6-3 эсебинде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Бул жерде келип бизге конок болгон бардык телекөрүүчүлөргө, күйөрмандарга чоң рахмат. Техникалык топко ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан көрүшүнчө ассалому алейкум. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат.